Салам достор, сизде мен Арген Аширбек уулу, канал KG Smart. Достор, бүгүн сизде жана менде бардыгыбызда кичине эмоция болуп кетиши мүмкүн, ошон үчүн жакшылап жайгашып алабыз. Наушник болсо жакшылап жайгаштырабыз достор. Эгерде бардыгыңыздар даяр болсоңуздар, технология жаңылыктарына кеттик. Азыркы учурда ар бир смартфон иштеп чыгаруучу компаниялар достор, негизи ооба сиздер билген ошол Apple, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo, Vivo, негизи ошол смартфон чыгаруучу бардык компаниялардын башы катып жаткан учуру. Эмнеден дейсиздер достор? Алар смартфондун негизи алды жагындагы камерасын кайсы жакка коюшту билбей жатышат. Ооба достор, ушу кичинекей камера болгону көп, максимум бир 20 мегапикселди күчтөй турган дырка деп коет, тешик достор, кайсы жерге коюшту билбей жатышат. Көп сунуштар болду достор. Кээ биркилери слайдер кылып чыгарышты, кээ биркилери арка жактан чыгарышты, кээ биркилери смартфондун бул жагынан чыгарышты, кээ биркилери бул жагынан, кээ биркилери айлантып чыгарышты. Кыскасы ал болбойт экен. Эмне дейсиздер достор? Ооба, ал өтө жакшы ой, жакшы чыгарыш, жакшы көрүнөт. Кээ бир учурда жок болуп, бар болуп кетиши мүмкүн. Бул жакшы көрүнүш, бирок бул колдонгонго өтө ыңгайлуу деп айтылбай жатат. Эмне дегенде досторуңуз менен жакындарыңыздан селфи кылайын десең, сүрөткө тартып кой десе, даярсыздар, камера чыгып, секен неме болуп жатат. Ооба, бул бир учурда жакшы деле көрүнүшү мүмкүн, бирок жакшы эмес деп жатышат. Өтө гениалдуу коюш керек бул жерге. Кандай дейсиздер достор? Айтышыңыздар мүмкүн, камера тура бербейби, бизге боло берет дейсиздер мүмкүн, бирок азыркы учурда технология өнүгүп жаткан учурда, как будто ушул чоң экранда ушул кичине камера местелеп жаткандай. Алар айтышты достор, ооба достор, колонка дагы бар го дешиңиздер мүмкүн. Бул жерде кайсы учурда сиз сүйлөшкөн үнчүгө туручу колонканы жок кылып дисплей менен экранга иштеп койсо болот достор. Элестетип жатасыздар достор, экрандан үн чыгып жатат. Болбойт дейсиздер, бул болот анесе достор. Азыркы учурда Huawei компаниясы бир катар сунуштарды киргизди, үстү жанынан дал ушинтип окшоп ушинтип коюуну. Жок, бул болбойт, мен айта алам. Жакпайт, кайсы бир учурда телефон квадрат көрүнүштө болуп туруп, бирок үстүнө дал ушундай нерсе кошулуп калса, мага жакпайт достор. Билем, технологияны жакшы түшүнгөн бардыгы техноблогерге жана мындай адамдарга бул жакпаса керек, жакшы көрүнүш эмес. Телефон биз үчүн негизи элестетсеңиздер, телефон тегерек болуп калса, бул болбойт анесе да. Кантип телефон тегерек болсо, кармак ыңгайлуу эмес. Телефон төрт жактан чыгып бурч болуп турганда эле жакшы. Мага баарынан Samsung компаниясынын сунуштаган жолу жакты негизи достор. Билбейм, Samsung кайсыл жерден идея табат жана кантип өнүкүшөт, башка компаниялар сунушталбаганы көбүнчө Samsung компаниясы чыгарат. Мен айта алам достор, Samsung компаниясы сунуштадыбы, алар бир ката сунуштап гана калбастан, ошол эле учурда алар иштеп чыгарганга да аракет күчтүү жасашат, башка компаниялардан караганда кыйла алдыда турушат. Кысасы алардын сунуштаган жолу. Алар дал ушул эле смартфон экранында камераны калтырышат достор, бирок кайсыл бир учурда жок бар болуп калат. Функция болот, кайсыл бир учурда сиз алдын камераны жакканыңызда ал пайда болот, дал ушул эле учурда кайра кирип кетет, бирок дисплей болуп иштей берет жалпы жактан. Сиздер болсо өз ой пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар, биз улайбыз. Google компаниясы бул эң мыкты компаниялардын бири. Кайсыл бир учурда алар алдыга кадам таштап бир нерсени көрсөтүп, өзүнүн көрөрмандарын, негизи өзүнүн колдонуучуларына бир жакшы нерсе тартуулап турушту. Ооба, алар бир нерсени жакшы кылып, пайда кылып чыгара алышпайт, бирок алар пайда болгон нерсени өзүнө алып туруп, аны кайра көчүрүп, мыкты кылып кеткенде алдыга эч кимди салбаган компаниялардын бири болуп эсептелет. Кече жакында Google компаниясынын презентациясы болду достор. Ооба, бул бизге эмне кереги бар дешиңиздер мүмкүн. Негизи мен билем достор, сиздерге керек эмес. Жок, бирок сиздер буну маалымат жагынан угуп койсоңуздар, сиздерге пайда жактары бар. Алар негизи бир жактан пайдасы бар, бир жактан пайдасы деле жок достор. Сиздер кызыкпайсыздар да, силер смартфонуңуздарга бул нерсе пайда болуп калса, пайда болуп калды деп колдоно бересиздер. Айта турган сөз достор. Google компаниясы Android Q системасын көрсөтүштү, жана жакын жолго кирет достор. Ооба достор, Android Q сиздерге мен мындан бир катар видеолор менен айткан Android Q системасы жакында ишке кирет, колдонулат. Ооба достор, дал ошондо алдында бир катар кара түстөрдү койсоңуздар болот. Эми смартфонго жаңы функциялар кошулду, ошол эле учурда геолокация жакшы болуп калды. Android системасындагы бардык смартфондорду колдонуучу Google системасы азыр мыкты деңгээлге өзгөрүп калды деп айта алам. Huawei компаниясы тарабынан чыгаруучу дал ушул смартфондорго, Samsung компаниясы тарабынан чыгаруучу дал ушул смартфондорго, дал ушул системасындагы Android Q системасындагы жаңылануулар, обновлениялар келет. Ал эми Xiaomi жана Meizu жана башка системалар тууралуу башка видеодо өзү тизип чыгарабыз. Ошол эле учурда кыскача айта турган болсом, ошол жерде Google компаниясы бизге дагы бир жаңылык кылды. Бул Google компаниясы тарабынан чыгаруучу смартфондор. Билесиздер, Google компаниясы смартфон чыгарат, кайсы бир адамдарга жаңылык болсо керек.
Айта аламын достор, Google компания смартфон чыгарат болгону ал биз жака келбейт, биз жакта сатылбайт, ошон үчүн биз билбейбиз. Кече жакында чыгаруучу смартфондор компания тарабынан чыгарган буга чейинки чыгарган смартфондордон өтө арзан болот жана бюджетный деп аталышты. Баасы $400 тегерегинде болот. Аттары болсо Google Pixel A3, Google Pixel A3 XL деп аталат. Толук маалыматтар сиздердин экрандарыңыздарда турат. Дагы бир маалымат айта турган болсом достор, кече жакында мен интернетте отуруп өзүмчө бир таң калдым. Ачыгы достор, интернет чыгып акчы маалыматтар сайттарына кирип калдым. Мен ошол жерден которуп тилмен которуп өзүнчө окусам, өзүнчө ушунчалык таң калдым. Эмне дегенде ал жакта билесиздер көп iPhone колдонушат, iPhone смартфондор сатылуу жагын көрүп калдым. Базар рыногунда 30%-ын негизи кече жакында жарык көргөн iPhone XR деген смартфон түзүптүр. Ооба достор, дал ошол смартфон сиздер жана биздерге жакпаган, сырткы көрүнүшүнөн өтө жаман болгон, бирок Apple компаниясы тарабынан чыгарылган эң арзан смартфон, бюджеттик смартфон деп аталган смартфон АКШда эң көп сатылган смартфондордун катарын толуктаптыр. Негизи бизде Орто Азияда бул смартфон өтпөдү, СНГ мамлекеттеринде негизи бул смартфон өтпөдү. Бүгүнкү видео тууралуу сөзсүз өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Сиздер менен Арган Аширбек уулу, канал K Smart болду. Кийинки видеолорго чейин сак саламатта туруңуздар. Пока.